Жилмассив Көкжардан жаңы салынған ушул 2 этаж үй сатылат. Подвал менен 3 этаж болуп калат. Полный ортолору плита менен бөлүнүп, кызыл кирпичтен салынган. Жакшы материалдар менен өзүбүз үчүн салган үйүбүз дейт. Негизинен район жакшы, туугандар, газ канализациялар центральный. 7 апрель Алмайтин көчөнүн бир аз эле чыгышыракта жайгашкан. Полный керектүү документтери бар экен. Собственник түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Сатылуучу үй Жилмассив Көкжарда жайгашкан. Баруу үчүн сиздер 7 апрель жана Кыдыкеева көчөнүн кесиштен кирсеңиздер эле бир аз жүргөндө эле үйүбүз жайгашкан. Ориентир туугандар, бул жерде медцентр бар экен. Бул биракта Макта деген ресторан бар экен туугандар. Бул жагы Сухой Батыр, бул жагы магистраль болуп калат. Могу ботанический сад туугандар. Туугандар, жана көчө менен түз келсеңиздер, могу жерде Айдай деген дүкөн. Дүкөндөн өтөсүздөр дагы. Өткөндөн кийин эле бул жерде ушундай 3 этаж үй. Андан кийин эле могу кызыл кирпичтен салынган жаңы үй, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Асфальт көчөлөр туугандар, караңыздар. Үйдүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү, караңыздар, жаңы салынган кызыл кирпичтен түштүк тараптан күнгөй бетинен. Өйдө экинчи этажда терезеси, биринчи этажда чоң-чоң панорамный терезесинин орду калтырылган. Жалпысынан 3 сотук жерде жайгашып, туугандар, түштүк чегара мына бул жерден, түндүк чегарасы ар жакта, көчөдөн угловой участок болуп калат, природный газ, центральный канализация, электроэнергия суулары баары бар экен. Үйдүн бул түндүк тараптан көрүнүшү, үй боюнча айтсак, узун туурасы 10,5 га 9, кызыл кирпич, этаждын ортолорунакей плита же монолит экен, ушундай менен бөлүнгөн. Плюс подвалы дагы бар туугандар. Азыр подвалында көргөзсөм сиздерге. 3 сотук жер, батыш тарабынан дагы заборго чейин аралык, бул тарабынан да аралык. Подвалга могу жерден киресиздер. Жана ошондой эле участоктун чыгыш чегарасы бул кошунага чейин болуп, алды тарабынан навесилык машина койгонго жай, төрүнүн очокканасы, жашыл зоналарына чейин бул жердин орду бар экен. Анан үйдүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү, подвалга да сиздер ушул жерден түшөсүздөр. Үйгө деле бул тепкич менен киресиздер туугандар. 1,5 кирпич, болгондо дагы мынакей Сонянын кирпичи. Этаж ортолору плита менен бөлүнгөн. Өзүбүз үчүн ошол жакшы материалдар менен салганбыз дейт. Этаждын ылдый дагы, подвал менен ортосу дагы мынакей плита менен бөлүнүптүр. Киргенде киребеш деле кенен экен. Оң тарапта бир бул унитаздын бир нерсенин бөлмөсү окшойт. Андан кийин ошондой бир мебелдин орду, келгенде өзүңүздөр каалаган айда планировкага кое бересиздер. Бул жерде ушундай бир бөлмө, түндүк тарабынан терезеси, бул жерде өзүнүн ушундай бөлмөсү бар экен. Гардероб же санузел кылсаңыздар болчудай. Мынакей ички ортоңку бөлмөлөрдүн стеналарында 1,5 кирпич, тепкиштер, тепкиштин түбүндө кладовка. Бул жерде болсо чоң залы, күнгөй бетинен түштүк тарабынан бийик ушундай панорамный терезенин орду калтырылган туугандар. Силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Чыкканда коридор туугандар, коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Экинчи этаж основной спальный бөлмөлөр экен туугандар. Бул жерде мына бир спальный бөлмө. Андан кийин бул жагына дагы бир спальный бөлмө. Мына потологунан деле уже утепление беле ушундайлары полный жасалган, караңыздар. И түштүк тараптан терезеси. Чыгыш тараптан коридордо терезе, бул жер ванна, душ окшойт экинчи этаждыкы. И бул жерде өзүнчө да чаканыраак бөлмөсү бар экен. Алсаңыздар, унитазды өзүнчө коюп койсоңуздар, же бул бир гардероб кылып койсоңуздар деле болчу да. И бул жерде дагы бир спальный бөлмөсү. Мунун дагы өзүнүн жанагындай санузели менен экен. Бөлмөсү даяр. Родительский спальня окшойт план боюнча туугандар. Караңыздар, районда сонун туугандар, ушундай үйлөр. Сиздерге подвалды көргөзөйүн. Киргенде эле туугандар түшкөндө бул жерде бир бөлмө. Азыр мындай суу сактагычы турат экен. Андан кийин кечтен кирсеңиздер ушундай чоң бөлмөсү экен. Калсаңыздар, бул полный подвал эмес, сокольный этаж. Караңыздар, терезеси уже өйдө турат туугандар. Жилой бөлмө катары деле колдоно берсеңиздер болот. Бул жакта болсо ушундай бөлмөсү, бул жерде санузел бир нерсе катары колдонсоңуздар болчудай көрүнөт. Бул жерде чоң залы, спорт зал кылып аласыздарбы же иши кылып, алган киши каалагандай кылып колдоно берсеңиздер болот, караңыздар. Подвал тарабы эки стенанын ортосунан туугандар утепление дагы болуптур, караңыздар. Документ боюнча айттыкпы, Нурсултан? Кызыл китеби бар экен туугандар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Ээси деле азыр ушул жерде отурат. Номерин калтырам, бияка туугандар 0504 00 585, баасы $169,000. Содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Чалып, дагы калган маалыматтарды сурай бересиздер туугандар.